Бүтін Кыргызстан Адахан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, Конституция күчүнө кирген. Азыр Талант Турдунович абдан туура чечим чыгардыңыз. 6-беренесинде жазылып турат. Ушул Конституция жогорку юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасында түздөн түз колдонулат. Биздин мындан кийинки иштей турган регламентибиз конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Туурабы? Конституциялык мыйзам. Ушундай макамга ээ болду. Конституциялык мыйзамга ээ болгондон кийин ошол талап менен кабыл алынат. Эгер экинчи конституциялык мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар конституция негизинде кабыл алынат. Андан кийин бүтүндөй конституциянын талабына каршы келген мыйзамдар каршы келип калса, конституция түздөн түз иштейт, чекит, бүттү, башка түшүнүк жок. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Ишеним фракциясы Ормонов. Кайра добушка коюңуз дагы бир жолу. Урматтуу коллегалар, өзгөчө комиссиянын мүчөсү болуп кол коюп, азыр каршы добуш берип аткандар. Анда комиссияга кирбеңиздер. Макул болбой, кол коюп алып турган бул жерде каршы добуш баскан бул эмне дегендик? Beşinci mikrofon. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына биз бүгүн азырдагы бир тарыхый окуяга же болбосо тарыхый дагы бир парламенттин атына шек келтире турган болуп атабыз. Азыр ушул жерде бир эки маселе көтөрүлүп атат. Комитеттер боюнча, эгерде маданиятка, анан агрардык комитетке каршы болом десеңиздер, анда азыркыдай кылып дагы өттү кылып кое бересиздер анда. Бул жерде мына көпчүлүк чыгып сүйлөгөндөр дагы ушул агрардык комитетти бул биздин ашказаныбызга болсо, маданият комитетин башказаныбызга деп эсептегендер айтып атышат туугандар. Мен дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Могу соц комитеттин ичинде бул убакка чейин да жазылган эмес. Азыр дагы жок болуп атат. Маданият деген жок. Комитеттин ичинде дагы жок болуп атпайбы бул убакка чейин. Эми маданиятты өзүнчө кылалы, ошого адабиятты кошолу деген сөзгө каршы чыга турган болсок, анда биз маңкуртпуз. Birinci mikrofon. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, кайрадан добушка коюшуңузду суранат элем. Андан кийин мына баарыбыз, мен кече баарыңыздардан суранып кеттим эле, сүйлөгөн сөзүбүз менен жасаган жумушубузду алып келсин деп. Ар бир фракция, депутаттык топтор ишеним көрсөтүп, биз комиссия түзгөнбүз. Бүгүн биз бири-бирибизге ишенбей отурсак, эл бизге кантип ишенет? Раз комиссия өзүнүн чечимин чыгарып келдиби? Шуну колдоп, ошол комитеттердин ичине азыркы айтылып аткан сунуштардын баарын кошуп иш алып барсак болот. Биз баарыны толук кандуу түшүнүп отуруп, бирок бул жерде кичине бир аброй топтош үчүн ар кандай сөздү сүйлөп атабыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир жолу суранып кетем. Кылган ишибиз менен сөзүбүздү дал келтирели. Рахмат.